Ассалаумағалейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Базар Жоқ каналы. Бүгін 26 ноябрь 2023 жыл мен сіздерге Бишкек шаарынын чыгыш түндүк тарабы биримдик пут конушунан бир сатылуучу үй көргөзмөкчүмүн. Биринчи эле жайгашкан жерди түшүндүрөйүн. Сиздер биримдик путка келүү үчүн туғандар Лебединовка тараптан түндүктү карай келесиздер. Бычканы өтөсүздөр, оң тарапты карай келсеңиздер, мына ушул конуш биримдик пут конушу болот. Батыш тарабы бул жагы туғандар Восток айыл болуп калат. Түз эле түндүктү карай жүрсөңүздөр, сиздер объезднойго бара аласыздар. Ушул биримдик путка келесиздер. Центральный көчө жана Б секторунун кесишинен Б сектору менен чыгышты карай жүрөсүздөр. 8-көчөнүн оң тарапка бурулганда эле сатылуучу үйүбүз ошол 8-көчөдө жайгашкан. Бул Б сектор жанагы мечити бар көчөсү туғандар. Эң негизги көчөлөрдүн бири жана бул жерде туғандар 2 жылга асфальт болуу планы бар экен. Бул көчөдөн үйдүн жанынан автобус жүрөт. Бул көчөдөн болсо туғандар маршрутка бар деле жүрөт. Дордой базарына түз түндүктү карай түшүп, объезднойго барсаңыздар, Дордой базары деле жакын. Өйдө карай жибек жол менен барсаңыздар, Аламидин базары деле анча деле алыс эмес. Жана жаңы курулуп жаткан Ылдый тарабында Караван базары жакын болуп калат туғандар үйүбүзгө. Эми калган маалыматты үйгө жетип берейин. Маке туғандар келүү жолун түшүндүргөнчө, бүгүн көчө каршыдагы сатылуучу үйгө жетип келип калдым. Бул үйүбүздүн көчө тараптан көрүнүшү дарек 8-көчө 51 үй болуп калат. Бул тарабынан Б сектору менен деле, анан бул жактагы андан кийинки көчө менен деле кирсеңиздер болот. Экөөсү тең туғандар, буюрса быйылкы 2 жылга асфальт боло турган ушундай негизги көчөлөрдүн бири экен. Мына негизинен көпчүлүгүңүздөр бул жагын билсеңиздер керек. Мынакей могу жагында мечити бар көчөсү. Мечиттин жанында чоң бош жер бар. Ал жер туғандар мектептин жайы болот экен. Азыр ошондо балдар өйдөгө Восток айылына жана Лебединовка мектепке барып келишет. Анан бул жакта госсадиктин дагы жайы бар экен туғандар. Так, жалпысынан жерин аянтып 4 соток. Эң эле түштүк чек арасы бул жерден башталат. Бул жерден дарбаза, калиткасы, түндүк чек арасы мына бул коштан дарбазасына чейин. Жолдор кенен электр энергиясы бар, прожекторлор орнотулуптур. Мечиттин үйгө жакын. Азыр ошо частный садиктер бар экен. Госсадиктин жери азыркы учурда ажыратылган. Ал деле жакын каралыкта болот экен туғандар. Анан мынакей район кошуналар. Анан Ылдый тарапта түз түшсөңүздөр, бул жерде Караган деген базар саламатканда чурат, азыркы учурда туғандар мынакей. Ал үйдүн көчө тарабынан көрүнүп эле турат. Дордой менен Аламидин базарына деле ушул жерден бат эле бара аласыздар туғандар. Бул мынакей хоросу. Бул жакта 120 квадрат метр болгон чоң үй. Кухня менен кош эсептегенде 5 бөлмөдөн турат туғандар. Стенасы кирпич, тышкы тарабынан утеплять этилген жана крышасын Ылдый тарабынан утеплять этилген. Так. Жанагыдай пена бетон менен өйдө тарабындагы утеплять этилген туғандар. Сырт тарабына текстура чачылыптыр. Стенасы толук түрдө кирпич. Түштүк чегара мына бул жерден башталат туғандар, мындайдан кетет. Негизинен бул тараптагы соборун деле бүтүрүп берет экен үй ээлери. Алды тарабы менен бул жагына машина кенен коюп навес кылып аласыздарбы. Алды тарабында ушунча дагы бош жери. Андан ары дагы эмне маалыматы. Бул биздин батыш тарабынан көрүнүшү. Тепкичтер эки тараптан мондай чыккан тепкичтер экен. Жерин аянты 4 соток, кызыл китеби бар. Бул жак чегарасына бул жактан. Отопление котелого сырттан дагы үйдүн ички тарабынан дагы кирип чыга аласыздар. Үйүбүздүн түндүк тарабы. Андан ары сиздерге үйдүн ички тарабын көргөзөйүн. Электр энергиясы, суусу бар. Отопление бар. Газ болсо 2 жылга бул жакка келет экен туғандар. Газы. Так. 8-көчө 51 үй туғандар. Бул мына үйүбүздүн кире бериши, прихожкасы. Бул жерде мындай шкаф койгонго жайы.
Андан ары коридор. Коридордон қалған бөлмелерге өтіп кете алабыз. Кириле сол тарап карай жүрсөк, бул жерде студийный кухня. Окей. Үй жаңы бүткөн. Ремонту деле жаңы, полдору ламинат. Чыгыш тараптан мындай чоң терезеси, отоплениянын батареялары, дуалдары көрүп тургансыздар, обой туугандар. Кухонный мебелдин жайы туугандар. Раковинанын жайы экен бул жакта жана. Отоплениянын котелу бул жерде. Бар отопление. Нормалды келген коридор. Бұл коридордон залға, 3 спальниге жана бұл жақтағы душ ваннаға өтіп кете алабыз. Так. Он тараптан экей зал. Батыш тарабынан, түштүк тарабынан терезе орнотулган. Көрүп турганыңыздардай ремонт. Отоплениянын батареялары. Жаңа бүткөн үй быйылкы жылга. Эч ким жашай элек. Азыр жүрө бул жакта. Бул тарабында бир спальный бөлмө. Күн өткөн тарабынан түштүк тарабынан терезе орнотулган. Дуалдары көрүп турганыңыздардай обой. Полдор ушундай ламинат экен, айтымында. Бөлмө аралык эшиктер, мынакей көрүп турганыңыздардай ушундай эшиктер орнотулган. Бул жерде дагы бир спальный бөлмө. Чыгыш тарабынан терезе туугандар. Бул жакта родительский спальный. Бул бөлмөнүн өзүнүн ажатканасы бар экен, ички тарабындагы. Чыгыш тарабынан терезе, отопление материалдары, пол ламинат, көрүп турганыңыздардай ремонт жана бул раковина, унитаз. Бул жагында алса туугандар. Общий санузел, душ, унитаз, раковина. Ушундай туугандар. Так, эми андан ары коросуна чыгып калган маалыматты бир чекеден берейин. Андан ары туугандар. Бул жагында мына үйүбүздүн бул түштүк тарабынан көрүнүшү, түштүк тарабынан терезелер. И так, дагы эмне маалыматы? Эден эле батыш чек арасы бул тараптан болуп калат экен туугандар. Негизинен кызыл китеп бар, келсеңиздер дагы үй ээси сиздерге чек араларын тактап көргөзүп дагы берет туугандар. Бул үйдүн баасы $70,000 сурап атыптыр үй ээлери. Анан дагы сүйлөшүү болот. Ээсинин номери экранда жана описанияда эсител деп жазылып турат. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүүлөр болот туугандар. Анан достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага бул үй ээсине чоң жардам берген болосуздар. Анда айта кетчү нерсе, ушул эле планировка менен салынган үйдөн ушул эле конушта дагы 3 бар. Негизи 4 болгон экен. Бул үй дагы ушул үй ээлерине караштуу. Бул үй сатылган, 4-өнүн бирөөсү сатылган, дагы 3-өсү бар экен туугандар. Келип калаганын алсаңыздар болот. Бирөөсү мынакей ушул 8-көчөдө, бирөөсү 11, бирөөсү 13-көчөдө жайгашкан. Лайктан басыңыздар, үйүздөгөн достор менен, туугандар менен бул видеону бөлүшүп кетиңиздер туугандар.